Kurmankul Toktoraliyevич, sizge sunuş katары. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөр жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзамды турмушка ашырууда эң негизги орган болуп прокуратура органдары эсептелинет. Президенттин демилгеси негизинде сиздин колдооңузга ылайык азыркы учурда пландык текшерүүлөргө мораторий киргизилген. Ошол эле учурда кээ бир жергиликтүү органдарда пландан тышкары текшерүүлөр иретсиз болуп жатат да. Ушул багытта маалыматты бизге жергиликтүү өз алынча башкаруунун Союз тарабынан бир канча жолу айтылды. Андыктан урматтуу Курманкул Токторалиевич, ушул багытта сиз менен чок иш алып барсак, пландан тышкары сырткары текшерүүлөр боюнча кээ бир жарандар арызданып текшерүү бүткөндөн кийин дагы 3-4 органга таштап коет да. Жазып. Замирбек Дүйшалиевич, мындай кылбайлыбы? Кээ бир жарандар, кээ бир факты, конкретный фактын айтсаңыз, пландан сырткары кайсы текшерүү болду, бизге тартынбай айта бериңиз. Биз аны эретке коебуз, тартипке чакырабыз. Себеби бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдү эч ким текшербейт. Арыз менен гана. Эгер башка органдарды плановый текшерүү болот, плановый текшерүүдөн сырткары арыз менен текшерет. Адам өз алдынча барып текшере албайт да. Эгер ошондой факты болсо айтсаңыз, биз сизге тактап жооп беребиз. Курманкул Токторалиевич, мен дагы ушул 10 жылга жакын айыл өкмөт башчы болуп кызмат кылдым да. Мен бул эми айыл өкмөттөрүнүн суранычы боюнча сизге жеткирип коюп атам да. Ошол жанагы арыз жазгандар кээ бирлери кесип катары, жумуш катары иштеп атат да. Ошону мен сизге сунуш кылам. Эгер көп жыл айыл өкмөт десеңиз, сиз жардам бериң. Сизге кесиптеш айыл өкмөтүңүз кайрылды, фамилия атын берсин. Реалдуу иш болот ошондо. Анан сиз жалпы айта берсеңиз, жалпы жыйынтык чыкпайт да. Конкретно айтсаңыз, биз текшерип жооп беребиз, ошол айыл өкмөттү карап беребиз. Макулбу? Сунуш экинчи маселе боюнча. Мындан сырткары бир топ айыл өкмөттөрүнүн суранычы дагы сизге жеткирип коеюн. Сиздин демилгеңиз менен былтыр Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекс кабыл алынган. Ушул кодекстин 451 беренесинин 2 бөлүгүнүн 3 пунктуна ылайык укук бузуулар жөнүндө иштерди караган комиссиялар жөнүндө типтүү жобо Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин тарабынан бекитилет. Ушул ченем ишке киргенден бери мына 4 ай өттү, бирок типтүү жобо министрлер кабинети тарабынан бекитиле элек да. Ушул маселени тездетип чечүү керектигин белгилеп сизден суранабыз. Ушул көзөмөлгө өзүңүз алсаңыз. Макул. Анан дагы буга чейин билесиз өзүңүз, экотек инспекциясы жоюлуп кетти да. Азыр эми ошол укуктардын баарын мынакей 15 министрликке берилип атат. Ушул боюнча да өзүңүз оюңузду айтып койсоңуз, мындай текшерүүлөрдүн саны көбөйүп кетпейби? Рахмат. Мен оюмду айтсам, көзөмөл органы катары кандай болот? Эл өкүлү катары сиз суроо атасыз, мен оюм айтып коеюн. Негизи бул боюнча статистика бар. Мурда 12 менимче 12 органда болгондо канча 19 канча миң текшерүү болгон. Андан кийин азайткандагы результат ар бир органга көп бергенден жакшы натыйжасын бербейт да негизичи. Буну акыркы реформанын алдындагы менимче 9-6 органда болчу да. Ошол бойдон калтырса жакшы эффект бермек. Анан санын көбөйткөндөн текшерүүчү органдын саны көбөйөт, эффективдүүлүгү менче жакшы эле натыйжа бербейт. Бул сунушту сиз мына кабинет министрлери тыкыз берди өкүлү бар, тыкыз иштешесиздер, ошолорго сунуш койсоңуздар, структурасын алар түзөт да. Биз эми структураны андай түз, мындай түз дегенге андай мыйзам жол бербейт билесиз. Рахмат, Курманкул Токторалиевич. Эми жана айыл өкмөттөрүнүн аттарын атабай эле коеюн, мен эски кесиптештерим. Эгер сизге айтылган болсо, сөзсүз аташыңыз керек, атап үйрөнүшүңүз керек да. Биз жыйынтыгын беребиз, ошондон результат болот. Анан атабай отура берсек, анда биз кантип күрөшөбүз? Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.